yazda alma gülde turganda gülün taştab örüp jaşılanganda biz turabız ak mekteptin aldında kayrılabız ошол сонун жылдарга кош эмесем мектебим айына келер бекемим көздөрүмдөн жаш агып коштошуп бүгүн кетемин кош эмесем мектебим айына келер бекемим көздөрүмдөн жаш агып коштошуп бүгүн кетемин кармап бизге көптү үйрөткөн билинбестен окуучулук жыл өткөн алкыш айтам мугалимге китепке айла жокко бул мектептен кетпеске кош эмесем мектебим айына келер бекемим көздөрүмдөн жаш агып коштошуп бүгүн кетемин кош эмесем мектебим айына келер бекемим көздөрүмдөн жаш агып коштошуп бүгүн кетемин жыл деген убакыт канча суу кечти кырашып сагыныч менен көп бүткөн балалык кезде эскерип жолугуп досум сыйлашып 11 жыл бирге басканым кайдасың бар талаштарым бир кылып жолубузду күн келди жолугушчу келгиле классташтарым келгиле классташтарым өзгөргөн менен өңүбүз өзгөрбөй эле өзүбүз чоңойтуп бизди учурган чогултар мектептөрүбүз балалык кезде эскерип түгөнбөс бүгүн сөзүбүз 11 жыл бирге басканым кайдасың бар талаштарым бир кылып жолубузду күн келди жолугушчу
басқаным, қайдасың бар талаштарым. Bir қылып жолубузду, күн келди жолугушчу, келгиле классташтарым, келгиле классташтарым. 11 жыл бирге басқаным, қайдасың бар талаштарым. Bir қылып жолубузду, күн келди жолугушчу, келгиле классташтарым, келгиле классташтарым, келгиле классташтарым, келгиле классташтарым. Okuculuk günlerimi артқа қайрылбай, bir kılçayıp балалық кез бізге қарабай. Бірге оқыған, бірге тұрған жандаштарым, қошташабыз мектеп менен классташтарым. Ах, менің классташым, классташтарым, ақ мектепте бірге оқыған классташтарым. Бүгін эми мектеп менен қошташабыз, қош бол эми бірге оқыған классташтарым. Ару тілек мақсаттарға біз да жетелі, күркіреген өмір дайра даректешелі. Алдыбызда эмне күтөт, турмуш табышмак, келечектен үмүт үзбөй мүрөктөшөлү. Ах, менің классташым, классташтарым, ақ мектепте бірге оқыған классташтарым. Бүгін эми мектеп менен қошташабыз, қош бол эми бірге оқыған классташтарым. Мектептеги Hurmatlı konuklar, hurmatlı okuyucular, muhalifler, bugünkü bizim şu 6. kongresslardan alınған yetişkilerden olan 11. klaslarda bugün kuruluşlarını atlatmalıyız. Akılda kongressların ünlü oğulları bunlar kuruluşlarını atlatmışlar. Oşanın adı bizim 11. klaslarda bardığımız kötü altar. Ümit Ayşe'de, yeğenim, duyamazsınız.
Jubilareleri jana bizdin 9-10 klastın bitirүүчүлөрү. Бүгүн биз мындан 20 жыл мурда бүтүрүүчүлөрдүн жолугушуу аракети менен бирге быйылкы 11-классты бүтүрүүчү балдарыбыз ошол эрежеге жетип, турмуш сапарын аттанып алдында турушат. Кымбаттуу бүтүрүүчүлөр, 9-11-класстын окуучулары, баардыгыңардын бүгүнкү жолуңар байсалдуу болсун, турмуш кадамга аттанып отурасыңар. Эң негизгиси силер оюртууну ийгиликтүү тапшырып, турмушта өз ордуңарды таап, татыктуу инсан болот деген ишеничтебиз. Мындан 11-классты 20 жыл мурда бүтүп кеткен биздин 20 жылдык юбилей ээлери. Бүгүн мына баардыгыңар ушу келип отурасыңар, баардыгыңар ошол мезгилдегидей эле жаш супсулуусуңар, баардыгыңардын бүгүнкү майрамыңар куттуу болсун. Биз бүгүн ушу силерди карап туруп, баардыгыңар ушу турмушта өз ордуңарды таап, татыктуу ата эне болуп, уул кыздарды тарбиялап отурасыңар баардыгыңар. Силердин ошол бүгүнкү майрамыңар куттуу болуп, жакшы майрамды өткөрүп кетесиңер деген ишеничтебиз. Анан биз бул ошо 20 жылдыктардын кылган эмгеги жөнүндө сөз түрдө айтып коюшубуз керек. Быйылкы 20 жылдыктар өтө чоң сооп ишти жасашты. Ылайым эле ошол жасаган ишиңердин сообу силерге эселеп кайткан болсун. Эң жакшы ишти жасадыңар да, ошол сооптуу ишти жасадыңар. Эселеп кайткан болсун. Дайыма турмушта эч качан өксөгүлө. Дайым жакшылыктын үстүдө, жакшылыктар коштоп жүрсүн. Mugallimler, mına bardığınızlara bizge kelgen mına Aksakal Ardegер mugallimlerimiz, bizdin ошол өзүбүздүн жамаат бардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап, ошол балдарга талыкпастан билим берип, ушуга окшогон улан кыздардын бир нечесин талыкпай узатасыздар деген үмүттөбүз. Урматтуу ата-энелер, силердин да бардыгыңыздарга ден соолук, ошол тарбиялап жаткан уулдарыңыздардан жалаң жакшылыктарды күтүп отурасыздар, ошол жакшылыктарды балдарыңыздар силерге кайтарат деген үмүттөбүз. Ак жол силерге бар. Бүгүнкү ушул 11-класстарыбызды бүтүргөн эжекелердин атынан класс жетекчиси ушул балдарды 5-класстан алып, тарбиялап, жакшы билим берип, туура багыт көрсөткөн эжекеси Акматова Үмүтай эжекени сөзгө чакырабыз. Assalamu alaikum. Урматтуу отургандар, баардыгыңыздар бүгүнкү майрамыңыздар куттуу болсун. Ушундай эле ушул жерде бүтүргөн өзүмдүн отуракай окуучуларым, баардыгыңардын өмүрүңөр узун болсун, ден соолугуңар чың болсун. Өзүңөр каалаган максатыңарга жетиште Аллахтын өзү колдосун. Бар болгула сапарыңар байсалдуу болсун. Öte жақсы сөз болды, дүркіретіп жақсы қол жауап тұрсақ, азыр 9 класстың бүтүрүүчүлөрү бар бізде. 9 классында бүтүрүүчү, бұларда турмуш жолуна аттанышат. Ошол 9 класстын бүтүрүүчүлөрүнүн атынан Жээнтаева Жазгүл эжеке сөзгө. Саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүнкү келген коноктор жана биздин быйылкы жылкы бүтүрүүчү 9-11 класстарыбыз. Сиздердин бүгүнкү майрамыңыздар менен чын көңүлдөн куттуктайбыз. Ошондой эле 11-класстарыбыз жана 9-класстарыбыз турмуш жолуна аттанып турасыңар. Силерге келечекте албан ийгиликтерди каалайбыз. Ошо окууңарды жакшы тапшырып, ийгиликтүү тапшырып, жакшы кесиптин ээси болушуңарды тилеп калабыз. 20 жылдык ээлерин дагы юбилей менен куттуктайбыз. Бар болуңуздар. Эмесе ошол турмуш жолуна аттанууга даяр турган биздин окуучуларыбыз отурат, 11-класстарыбыз, ошол класстарыбыз окуучуларыбыздын атынан Туратова мээримди сөзгө чакырам. Өзүнүн классташтарына бардыгына кандай каалоо тилектерин айтсаңыз, эң алдыңкы окуучуларыбыз. Кеченин күбөлөрү кош келипсиздер. Бүгүнкү күндө төрүбүздүн көркү болуп турган Ардегер мугалимдер. Ар дайым ушинтип төрүбүздүн көркү болуп, биздин ар дайым сыйлуу конокторубуз болуп жүрө бериңиздер. Ошону менен бирге эле ата-энелерибизден кем кылбай, таалим тарбиясын берген алтындай болгон ага эжекелерибиз.
Сіздерге ар качанда биз таажим кылабыз. Сіздер менен ар дайым сыймыктанабыз. Күндөр, айлар, жылдар өтүп, классташтары чогулууга көмөктөшүп, олтурушат мына бүгүн кечеде 20 жылдык майрамдын ээси болуп, урматтуу ага-эжелерибиз, сиздердин бүгүнкү майрамдарыңыз менен куттуктайбыз. Бир туугандай болуп, бир класста окуган, алтындай болгон классташтарым. Билем, азыр баарыбыз кубанычыбыз койнубузга батпай, канаттарыбызды бийик-бийиктерге учканы турабыз. Алдыга кандай максаттарыбызды койсок, максаттарыбызга жетели. Бирок артыбызда бир карап кайрылсак, мектебибиз менен коштошуп, ошону менен балалыгыбыз менен да коштошкон кубандыгыбыз экен. Бүгүнкү күн үчүн өкүнүчтүүсү ушул экен. Кудайдан суранарым, баарыбыз алдында тапшырдык, биз оер тапшырдык. Баарыбыз ошол оертудан ийгиликтүү балдарды алабыз. Ар кимибиз өзүбүз каалаган кесиптин ээси болобу. Кыргыз элине жараган чыган жигиттерден, айчырөктөй балбан кыздардан болойбу. Насип кылып жогорку кыздарда окуйбу. Кудай кандай инсан болбойлу, жөнөкөйлүгүбүздөн эч качан танбайлы. Баарыңыздарга ак жол. Рахмат. Азыр биздин 9 класстарыбыздагы бүтүрүүчү, ошолор класстардын атынан биздин эң алдыңкы окуучуларыбыздын бири Жалалова Мээримге сөз узатайлы. Саламатсыздарбы, ардактуу меймандар. Бизге билим, тарбия берген ардактуу мугалимдер. Жана ошондой эле билим бутагынын өмөртү болгон жалпы окуучулар. Барыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Алгачкы эле ыраазычылыгымды мен окуткан ага-эжелериме болсун. Сиздерге башым ийип таажим кыламын. Барыңыздарга чоң ыраазычылык айтамын. Ошондой эле Андемесе азыркы сөзгө ушул отурган бардыгыбыздын мугалимибиз, агайыбыз, ардагер агайыбыз болуп калды мурдагы директорубуз Турабуев Кубат агайды сөзгө чакырайлы. 70-тен ашып калсам дагы силерди көргөндө ушу толкундунамын. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары. Мына бүгүн ушул бардык бизден башка жерлерде эле биздин мектепте айылда да ушу чоң майрам. Биринчи мына 20 жыл мурда бүтүргөн окуучуларыбыз, бүтүрүүчүлөрүбүз 20 жылдык жолугушууну өткөрүүгө чогулуп отурушат. Бул 20 ушул жолугушууну булардан сурап көрсөңөр, 20 жыл күттү да. Булар эмес, ата-энелери дагы. Ана бүтүрүүчүлөрүбүз мына мектепти бүтүп атам деген өтө жакшы кубанычтасыңар. Бул күн күтүбөлүү кесте кыла турган күндөрүңөрдүн бири. Менин балам, кызым мектепти бүтүрүп атат деп ата-энелердин дагы сүйүнүчү койнуна батпай турган мезгил. Ошондой эле силердин ошол урматтуу мына 20 жылдык маараке ээлери, урматтуу бүтүрүүчүлөр, жалпы эле окуучулар, мына окуткан мугалимдериңер, мына трибунада отурган, залда отурган башкалары дагы ошол силер менен тең эле сүйүнүчтө болушат. Ушул ийгилигиңерге ар дайым сүйүнүшөсүңер болсун. Ийгилигиңерге сүйүнөт. Эгерде адашып кичинекейчилик кетирип койгон болсоңор, капа болушаттылардын баардыгы мугалимдер. Баарыбыздын жүрөгүбүздөн өтүп турасыңар да мына 20 жылдык маараке. Бүгүн ушул баары чоң кубанычта, чоң сүйүнүчтө отурабыз. Ошол үчүн мына урматтуу 20 жылдык мааракелери, мына мектептин бүтүрүүчүлөрү, урматтуу ата-энелер, мугалимдер, сиздердин баардыгыңыздарды ушул ардагер мугалим катары бүгүнкү ушул 20 салтанаттуу майрамыңар менен куттуктайм. Байдан бери 20 жолугушууга кеткен окуучуларыбызды, бүтүрүүчүлөрүбүздү көрүп отуруп, ар биринин окуучулук мезгилдеги
sınıf jorukları, kılgan okuganları, mektepte kanday işler kılganları var söz altında. Albatta şunday. Biz onu bilemiz biz okugan, pedagogdan okuganlar. Oşunday bolsa dagı biz hem bilip durup tınç, anday bol, bunday bol dep ançanca şapalak berip nime kılgan uçuklar boluptu. Olar her daim esimizde. Emi dağın uçurup gelgende nime kılaverebiz, hazır hem köp süylögen jakpay durgan mezgilde. Men ayrıca mına 20 yıllık nime mekteptin bu yılgı bitiruvchilarga kaloo tilekleri var da. Emeli okup alganda da bunday jakşadan boyt degenden alısmı? Biroq bardığınlar okugan hareket kılış gerek. Bilimlerdi doğrulatkanга. Ötkönde bundan bir ay burun mına kulaktan bir jigit gelip yoluguşup ötkörde. 2003 yılı Türkiye'den Türkçe'yi bir gömündeydi mi? Şunday. Bizim buna 20 yıllıklar meyenili teyin yaşlardı. Güzel. Bolca ayttığı bir ötkengiri maktanbayın dedi de. Ol ona finansi, ekonomika meselesini satın çekip koymakta. Özellikle bir esingerde var mı? Menin bir dostum değil. Bişkek'te durup çetölgölük kampanyalarga internet arqılı işlep ayına 980 bin so'm aylık aladi dedi. Onlar şu sözü. Doğru? Oşol siler deyle jigitler. Özünü aytkan yok. Özünü keyin bilse kaç milyarder eken. Oşol 40 kaçıga elek jigit milyarder. Oşol oku arqılı detdi. Halk pastan oku arqılı. Aday mümkünçülük bizim bardığınlarda var. Bardığınlarda. Hazır mektepten en yaxşı okumakta onday degen boy bolmuş. Hazır dağı bardığınlardan büyükler. Bundan keyin okusa da olur. Hazır bizim Kırgızistan'da da yaşı 80'de gelip olan süreçler var. 80 yaşta hazır ev üniversitede okumadı. Ben evi 70 sene doğalı yaşamayın diye giriyor. Değil mi? 80'e çıkayım da okumaktan yaşayın. Elge hizmet kılayın, bala çakamda üy bilemi çoğun iyiliklerdi jaratayın dep oturgan adamlar da. Ben dağı silerden, oşunday adamlardan boluşuңарды kağlar edem. Oşun için bardığınlarda dağı bir joluşup, muğanderdi baş kılıp barıңарды bugünkü saltanatlı bayramlar menen kutluktayman. Daima şu tın jakşılık işlerde gana joğuluşup, şunda süйлöşüp jüreverenler. Çoğun rahmat demese hazır. Hazır sözde bayradanlığa mektep direktörü Abdurrahmanova Mominecik'e versek bizim sıyloo azemimiz var. Aldın okuçularda, artık muallimlerde. Урматтуу бүгүнкү майрамдын күбөлөрү, эми биз ошол мектепте 11 жыл билим алып, анан ошол бир жыл окууну аяктап аткандан кийин бул мезгилде биздин ошо кесиптештердин арасында, окуучулардын арасында жакшы ийгиликтерди жараткан мугалимдерди жана окуучуларды ошол ардак грамоталар менен сыйгап коюуга уруксат этсеңиздер. Bilim berүү тармагында көп жылдар бою эмгектенип, билим берүүнүн негизги формасы болгон сабакты жаңы табылгалар менен байытып, максаттуу натыйжа менен иштөө аркылуу окуучулардын билим сапатын жогорулатууда өрнөктүү иштери үчүн Карим Ахматов атындагы Борбаш орто мектебинин башталгыч класс мугалими Газиева Гүлдар Ноокат райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Gramata menен башталгыч класс мугалими Галиева Гүлмира сыйланат.
сайкеш мекенчиликке тарбиялоо багытында жүргүзгөн алгылыктуу иштеринин мыктылыгы үчүн 6-Б классынын класс жетекчиси Мизамова Зарина сыйланат. Ошондой ардак грамота менен 9-Б классынын класс жетекчиси Койчиева Асия сыйланат. Okuyucular bizim mektepte oşul okuyucuların bilim sapatını көтөрүүгө мындай bir 20 жыл мурда бүтүп кеткендер, 30 жыл мурда бүтүп кеткен окуучуларыбыз кызыктар болуп, дөңөрчүлүк кылышып, окуучуларга ушундай стипендияларды берип жатышат да, ошонун натыйжасы көрүнүп биздин окуучулар быйыл областтык олимпиадага чейин, эл аралык олимпиадаларда Ташкентке чейин барышып, мыкты ийгиликтерди жаратышты да. Бул да ошол биздин демөөрчүлөрүбүздүн берген салымынын натыйжасы болуп атат. Азыр сөзгө ушундай Карим Ахматов, биздин мектепке аты коюлган Карим Ахматов пампилотчу атабыздын неберелери Кабылан. Сөздү берели, ошол берип келе жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Күчүлөр жолдоштук кечесинин жалпы катышуучулары, биздин ардактуу агайлар, эжекелер, ошондой эле ата-энелерибиз, классташтар, бүтүрчүлөр, жалпыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен мугалим бул өмүрлүк дарак деп коет. Мугалим иш күчүктүү, аны менен эле катар сыймыктуу иш. Анткени келечек муундарда окутуп, тарбиялап, турмуштук таңгы жолго даярдап, туура бак берип, аларды эрежеге жеткизген ушул мугалимдер. Сиздерге терең ырайымдадым. Ден соолугуңуздар чын болсун, жашооңуздар маңызды болсун. Окуучулар сиздерге ак жол, сиздер дагы өзүңүздөр сүйгөн кесип нерсе болуп, элибизге, жерибизге пайдасы тийген улуу инсандардан болуп деп ишенебиз. Мектебизде өзгөчөлөнгөн стипендия окуучуларыбыз бар экен. Ошолорго кичине стипендия берип коелук. Эң мыкты жетишкендиги үчүн, жакшы окуган үчүн 11-класстын окуучусу Кубатали кызы Мерим. Кубатали кызы Мерим биздин мектептин эң алдыңкы окуучуларынын бири. Үлгүлүү окугандыгы деп сынактарда алдыңкы орундарды багындырып, мектептеги мыкты окуучу болгондугу үчүн 9-А класстын окуучусу Турабыева Аруке. Мектептеги иш-чараларга жогорку деңгээлде катышып, китеп окуу сынактарында катышып, үлгүлүү окуучу болгондугу үчүн 9-А класстын окуучусу Токтаралиева Жазгүл. Жакшы билимин көтөрүп балгынча жетишкендиги үчүн 9-Б класстын окуучусу Камбаталиева. Жакшы билимин көтөрүп балгынча жетишкендиги үчүн 9-Б класстын окуучусу Эгембердиева Жазиша. Жоокер сынагында райондук турда 2-чи орунду ээлегендиги үчүн 11-класс окуучусу Мурдахматов Арген. Математика талабынан областтык деңгээлде 4-чү орунду ээлегендиги үчүн 11-класс окуучусу Мухинова Гүлса. Республикалык аскердик спорттук спартакиаданын оюндарында райондук баскычта 1-чи орунду ээлегендиги үчүн 11-класс Асылбек уулу Нурелес. Жетишкендиги үчүн 11-класс Бурканова Тахмина.
ушундай жеңилдүүлөр көп болсун. Эми бизди куттуктап Кожар айыл өкмөтүнөн өкүлдөр келген. Ошолордун атынан айыл башчыбыз Assalamu alaikum, урматтуу бүгүнкү салтанаттын кеченин той ээлери, 20 жылдыктар, акалар, эжелер жана ошондой эле мугалимдер, ардагер мугалимдер, баардыгыңыздардын окуучулар, 11 класс, 9 класс бүтүрүүчү окуучулар, ошондой эле ошолорду колдоп келген ата-энелер, ошол элеңизге жеткизген биздин аппарат кызматкерлеринин атынан ошондой эле айыл өкмөт башчы Азизбек Гыламидиновичтин атынан куттуктаймын. Ошондой эле биздин ошондой эле ушул жогорку кеңештин депутаты акабыз Равшанбек Рыспаевичтин атынан дагы өзүнүн эмес куттуктоосун айтты. Ошондой эле ыраазычылык каттары бар экен. Ошого тапшырып койсо уруксат берилет. Sizge bekem денсаулык, бакубатчылык, ийгилик. Сиздин алдыңыздарда турган милдеттерди Кыргыз Республикасынын жыргалчылыгы үчүн ийгиликтүү ишке ашырууда тилектештигиңизди билдирем. Жакындарыңыздын жанында жалпы элдин сыйына татып, урмат менен өмүр сүрүңүз деп биздин жогорку кеңештин депутаты Равшанбек Рыспаевич, Мамасалиева Үрүнсакан Абдуллаевна эжекебизди сыйлайт. Ошондой эле ардак грамота менен Карим Ахматов атындагы Борбаш орто мектебинин башталгыч класс мугалими Бадиридинова Нурия Рашидовна сыйланат. Нурия эжеке. Ошондой эле бизде мына ошол талыкпастан балдарыбызга билим берген биздин ардагер мугалимдерибизди ошол айыл өкмөтү тарабынан жаш мугалимдерге талим тарбия берүүдө өзгөчө чыгармачылык менен изденип иштегендиги, кесипкөйлүгү жана ак ниет эмгеги үчүн Карим Ахматов атындагы Борбаш орто мектебинин ардактуу эс алуудагы мугалими Боркошова Марпат эжеке Кокжар айыл аймагынын айыл өкмөтү мекемесинин ардак грамотасы менен сыйланат. Ардак грамота менен ардактуу эс алуудагы Ешмата Саткын эжеке сыйланат. Ошондой эле ардак грамота менен Орозматова Чыныбел эжеке сыйланат. Ардактуу эс алуудагы. Жаш муундарга талим берүүдө өзгөчө чыгармачылык менен изденип иштегендиги үчүн Карим Ахматов атындагы Борбаш орто мектебинин англис тили мугалими Карима Дамира Сабыровна сыйланат.